тоқтап атса керек, Bir kişi girdi. Bir kişi ertemenki tangki efir. Tangki malmattayla tangki efir ertemenki. İki kişi girdi. Bölüşüp koyunuzlar, bölüşüp koyunuzlar. Kandaysız, hap şükür. Taksır kandaysız yaxşıpı, aman esenişpi taksır. 8 kişi girdi. Okudin, salam aleykum. Bölüşüp koyunuzlar efir menen. Bölüşüp koyunuzlar, 11 kişi girdi. Takan salamatsıpı. 12 kişi girdi. Daha kıymete, daha kişi girsin, anan baştaydı efirde. Dina Turan Bağ deyt salamatsıpı. Dina girpenizler, bölüşpenizler. Efir menen, ertemenki efir. Trollдор уктап калбагыла, фейктер уктап калбагыла, жамандаганды үлгүрүп калгыла. Самарбек, ассаламу алейкум. Бөлүшүп коюңуздар, Ия, ассаламу алейкум. Калия Абдиева, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мына 29-30 киши азыр каналда, 30 киши Facebook'ta. Tandan тышкары мен видеолорумду YouTube каналынан көрсөңөр болот. Мен YouTube каналым аяктан көрсөңүздөр болот. Эми азыркы эфирди баштаган себебим эртеменки мына майрамдардан кийинки биринчи эфир анткени деген мына жакшы эс алып алдык деп ойлойм. Азыр Кудайым буйрса, Кудай деп туруп бүгүн соттук процесстер башталып атат. Полиция заключенныйлар боюнча, Атай боюнча бардыгы бүт 22 киши камалган боюнча мен баары бир надежда бар. Кандай болбосо үмүтүмдү үзө элекмин. Ошо Бишкек шаардык соту негизи мыйзамдын чегиндеги мыйзам менен колдонот деп ошого үмүтүм бар. Телефон менен колдонуп, телефондун мындайча орустар айткандай телефонный право эмес, мыйзамдын правасы менен кечирип коюңуздар. Мыйзам менен колдонуп карайт го деген оюм, мындай үмүтүм үзө элек. Бүгүн баш коргоо чарасы Асия Сасыкбаева, Гүлнар Журабаева, Клара, Рита, Орозайым, ошолордун бүгүн баш коргоо чарасы коралат. Ошондуктан үмүтүмдү дагы бир жолу айтып кетейин, үзө элекмин. Балким бир биздин все-таки сот системасы бул деген бир орусча айтканда, это одна из ветвей власти. Ветвь власти деп коет. Бийликтин бир бутагы. Ошол бир бутагы бүгүн мыйзамдуулукту карайбы, мыйзамдуу карайбы, коркпойбу, эрки барбы, Бишкек шаардык сотторунун эрки барбы, ошонун баарын бүгүн көрөбүз. Бүгүн саясий куугунтукта жаткан 22 кишинин иштери каралып туруп, ошол телефон менен звонить этип, команда берип, силер мону кыласыңар деп туруп, ошонго баш ийбейби бүгүн көрө турган күн. Ошондуктан мен ойлойм, Бишкек шаардык соту эми мен өзүм ушул Бишкек шаардык сотто өсүп, Бишкек шаардык сотто баштап, секретардан баштап, эмне деген судьяларды көрдүм, эмне деген төрагаларды көрдүм. Ошондо ушу Бишкек шаардык соту бүгүн мыйзамды туура карайбы, иштин жагдайларын карайбы, мыйзамдуу деп табабы же таппайбы.
Анткени булардын кармашы негизи буларга козголгон иши мыйзамдуу эмес. Эч бир далили жок. Эч бир кылмышка шеги жок нерсени кылмыш кылып козгоп туруп 22 кишини алып туруп камап, коркуткандын кесепетинен камап, бүгүнкү күнү мына бүгүн ошону 1-Май райондук соту ошону далилдеп берди. Ооба мыйзамдуу козголгон, мыйзамдуу караган деп туруп. Бир экспертизасы жок, бир заключениясы жок, ошону мыйзамдуу деп туруп, таап туруп, мына 22 кишини камакка алды. Мына жөндөн эле айтпастан бул бияктан ишти нөлгө чыгарыш үчүн бир эле нерсени айтып кете турам. Мына Атай Бейшенбек боюнча мен өзүмдүн мындайча айтканда жакын инилерим, мындайча айтканда баламдай болгон баланы ошол кофейняга барбастан, ошолордун группасына кошулбастан, ошол ишке тиешеси жок болгонуштан ошонго ишти козгоп туруп камакка алды. Ошону 1-Май район соту ошону иш туура козголгон, кармалганы мыйзамдуу болгон. Мен уже тетиги төргөчүлөрдүн кылган кылгылыктарын айтпай эле коеюн. Анткени ошол кылган кылгылыктардын ичинде өзүлөрүндө, төргөчүлөрдүн өзүндө кылмыш ишин жагдайлары бар да. Анткени деген Атай Бейшенбекти болобу, кимди тиякта дагы 3 баланы азыр эстей алдым, Айбек, анан дагы бир бала Мухуддинов болуш керек эле. Ошону Бишкек шаардык ГУВДсында кармап, сурактарды ошол жерде олтурузуп, анан кийин тияктан постановление алып келип атат, что ГСУдан өткөн. Бул уже уголовно-процессуальный кодекстин, кылмыш жаза кодексинин, кылмыштын процессуалдык кодексинин уже өтө орчундуу кылмышты төргөчүлөр өзүлөр кылды. Эми мен төргөчүлөрдү эле түшүнүп атам. Төргөчүлөргө буларга приказ келген. Камайсыңар деп. Булар ошон үчүн ошондой болуп калды. Ошон себептен бүгүнкү күнү сот системасынын белин сындырышкан. Бүгүн эле сындырган эмес ал белин. Ал сот системасынын бели Бакиевтердин малынан баштап сынып баштаган. Ар бир өткөн сайын президент сайын соттун белин сындырып эле бүгүнкү күнү соттун бели жок. Ким кандай команда берсе ошону эметет. Бирок тергөөлөр өзүм деле тергөөдө иштеген, мына ошо тергөөчүлөрдүн аброюн итакмакчылыгын чыгарган ошо телефон менен команда бергендер. Төргөчүлөр ыйлап эле олтурду сөзүн ачыгын айтканда. Мен ошону тим эле койсо болмок. Биякта иштин курамында бир да кылмыш бир признактары жок деп төргөчүлөр ыйлап эле олтурушту. Бирок эмне кылат? Биз деген Байке дейт, Канат Байке, кечирип коюңуз дейт, Бизге ушундай буйрук келди. Биз солдатпыз. Биз аткарганга милдеттүүбүз. Бизге ушундай берди дейт. Эми ошондой приказ берди. Ошондой приказ берген соң, эми ошол приказды булар аткарды. Кылмыш курамы, иштин курамында кылмыш иштин бир мондай бир кичинекей бир признагы да жок нерсени кылмыш иши кылып туруп козгошту. Ошол жерде задержаниялар незаконный болду, мыйзамсыз болду. Ошону соттор 1-Май район соту ошону мыйзамдуу деп тапты. Камакка алганда баш коргоо чарасын алып туруп, ошону алып туруп камакка 2 айга алды. Бул өтө туура эмес нерсе. Бул нерсени деген бийлик өтө чоң ката кетирди. Бул ката кетирген себеби анткени эмне принцип менен, элди коркутуу принцип менен алдырыбы же мындай туура эмес маалыматтарды жеткизди буну деген мен жана силер билбейсиңер. Мунун баарын өзүлөр, бийлик өзүлөр билет.
Биз билбейбиз аны, биз уккан эмеспиз, биз көргөн эмеспиз. Бирок бул бийликтин мындайча айтканда заказ болгондугу түзмө-түз көзмө-көз көрүнүп эле турат. Эми могу жерде троллдор, фейктер, камаласын, тигиндей мындай деп, силердин бөлөк кыла турган ишиңер жок, бөлөк таба турган ишиңер жок. Айта бергиле, айта бергиле. Бирок дагы бир айтып кое турган нерсе, мына ушул 22 кишинин колунан мындайча айтканда эчтеке келмек эмес. Мен болсо, мына атай, мен, биз бир чогуу мындай бир жерде бир жерликпиз, агайынидей жүрөбүз. Атайдын да, менин дагы митинг кылыш же конституциялык төңкөрүш жасаш, бул биз биринчи ошонун противниктерибиз. Наоборот айтабыз, митинг, сетинг керек жок. Просто могу өзүбүздүн далилдерибизди монту көрсөтүп, мону бир карап көрүңүздөрчү. Ушул балкимдер ушуну менен жакшы, балким биздин дагы бир эмебиз чыгып калабы, балким туура болуп чыгып калабы деп силерге сунуш айтып, ошол эмелерди, сунушубузду карап жакшы эмеге түшүргөндүн ордуна кайра бизден бүгүнкү күнү абдан чоң нерсени кылды. Туура эмес кадамдарды кылды. Эми сот териштирүүдө муну да азыр көрөлү. Сот териштирүү болсун. Азыр башкорго чарасын туура колдонуп туруп, үй камактарына ошо чыгарып койсо, бул деле жакшы бир эмесин чыгарат эле. Ошондуктан урматтуу достор, кимдер бош болсоңор, кимдер ушу буларга мындай переживанияңар болсо, ушул камакта жаткан жигиттердин бүгүн саат 10дон баштап каралат, ошол жерге келип өзүңөр да качып кетсеңиздер болот. Эми тет жерде бир сөгүнүп аткан бир иттер, ал силер итсиңер, силер боксуңар, силер адамдык сапатыңар жоготкон эшексиңер. Тет жерде сөгүнүп, фейктер сөгүнүп аткан ит акмаксыңар. Силерге айтып коеюн, силердейлерге иммунитет бар. Силерден корко турган, силерде ит акмактардан корко турган, даже бир да малейший грамм дагы корко турган сезимибиз жок. Анткени деген, силер деген ошол жакта дивандан эле жатып эле кыйын боло бересиң. Келип бетиме айтып, же момундай жулунуп көргүлө, өтүңөрдү бир жерге тыгып туруп, тет жерге каратып коем да керек болсо. Ошондуктан мындай диванда жатып эле айгыр боло бербей эле, колуңардан кыкы да келбейт. Айтып эле коеюн силерге. Колуңардан кыкы да келбейт. Силер фейктерсиңер. Силер ошол жакта жатып алып эле жөн эле келжиреп бок төккөндөн башка болбойсуңар. Мен мыйзамсыз бир нерсе айткан жокмун. Мыйзамсыз иштерге чакырган жокмун. Мыйзамсыз төңкөрүштөргө призыв кылган жокмун. И кылбаймын. Анткени бул менин принцибим эмес. Эки дос ошол мойнуна алдыбы бийликти, аягына чейин олтуруп туруп, аягына чейин ошол жасап, ишти өркүндөтсө, Кыргызстанды өркүндөтсө, рахмат, кечирип коюңуз, бир кезде туура эмес айттыңыз деп айта алабыз. Жок, тияка киребиз десе, тада анга тарых өзү берет. Ошондуктан урматтуу достор, ушуну менен мына 118 киши болуп турсуңар, туура пикирлериңиздерди калтырыңыздар. Бияктан деген эч ким конституциялык стройго каршы бара турган киши жок, төңкөрүш кереги жок. Ушул эки дос алган өзүнүн мойнуна, ошону аягына чейин көрүшүбүз керек. Анысы да бар. Анын аягына чейин көрүшүбүз керек. Бирок көрүп атканда сын айтканга же өзүбүздүн оюбузду айтканга бизге эч жерде чектөө жок. Биз өзүнө тийишпейли, алардын үй бүлөсүнө тийишпейли, бирок жасап аткан жумушуна өз ойлорубузду айтканга, өзүнүн пикирлерибизди айтканга укуктуубуз. Ошон үчүн урматтуу достор, ушуну менен туура көрүңүздөр,
туура көрүңүздөр. Чындыкты оозду эч ким жаба албайт, чындыктын оозун жаба албайт. Ошондуктан урматтуу бүгүнкү көрүүчүлөр, силер да ошо бүгүн баш коргоо чарасы каралып атат 22 кишинин. Ошол баш коргоо чарасынан мыйзамдуу карагыла деп талап коелу. Жакшы алыңыздар. Ассаламу алейкум. Эрнест жакшы, Кудайыма шүгүр. Эрнест, мен тияка жаман айтып аткан жерим жок. Ошол силердин тетиги фейктердин атасына менден чоң салам дуа айтып койгула. Мен аны жакшы тааныйм. Өпкөсүн үзүп коюш же жок кылып коюш ал мен колуман келет. Мен жок да кылып коем керек болсо. Ал уже колуман келе турган нерсе. Ошон Эрнест ошолорго иним айтып койгун. Көп мындай мага асыла бербесин тетиги фейк менен троллдун аталары. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушу мыйзамдуулук менен мыйзам негизинде кароону талап кылалы. Эми ойлойм Бишкек шаардык дагы бир кайталанып кетейин. Бишкек шаардык соту Кудайым буйрса бүгүн ушу баш коргоо чарасын ушу 22 кишиге өзгөртөт деген ой менен, жакшы максаттар менен бүгүн Кудайдан да суранып туралы. Эми биздин президентибиздин айкөлдүгүнөн да суранып туралы да. Айкөл болсун биздин президентибиз. Камчы Кыдыр Шаяч өкмөтүн айкөл болсун. Ушуна киришпей бардыгын ошону түз карап берип туруп мыйзам чегинде болсун. Мен все-таки бүгүн Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кыдыр Шаячтын айкөлдүгүнө надеяться ишенем. Жакшы алыңыздар, жакшы туруңуздар. Кандай болбосо да ошо мына талант азы Аписов айтып атат, мыйзамга баш ийиш керек, ким болбосун. Ошону мен айтып атам. Мыйзам, биз мыйзамдуу мамлекетте жашайбыз. Мыйзамга баарыбыз баш ийишибиз керек. Жаманбы, жакшыбы, кандай мыйзам болбосун, ал мыйзам. Ошонго биз баш ийишибиз керек. Бирок мыйзамды да туура колдонуш керек. Мыйзамды да туура багытта жүргүзүш керек. Рахмат. Ушуну менен Кудайдан суранып туралы.